Урматтуу достор, тамчыдан көл куралат дейт. Асастап жардам берсек, каалаган чоң сыноолордун баарын биргеликте жеңебиз. Дал ушундай оор сыноого туш болуптур биздин мекендешибиз Дастан. Андыктан четте калбай, 50 сом болобу, 100 сом болобу, кыскасы колуңуздардан келген каражатты таштай кетсеңиздер, Дастан үчүн абдан бир чоң колдоо болот. Дастанга азыр тез арада операция керектелет экен, чет өлкөдөн ошондон көп каражат керектелет экен. Менин оюмча сиздер жардам бересиздер. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Бул машина Москвада тоже таксоблогер. Ани Туп деген орусча каналы бар, анан кыргызча каналы болсо Эркин такси. Аты Анвар. Азыр кирип да тоже эме алабыз. Ичине кыскача интервью алабыз. Кандай бұрдан? Какана жақсы? Жақсы. Жақсы. Рахмат сәке. Ақырын жүрөбүз бұрдан. Өзүңүз? Жүрөбүз акырын. Ошо мен сенин кичине бир кыскача интервью алайын дегем. Конечно, бұрдан. Ушул вообще негизи YouTube боюнча, такси боюнча, таксиден канча табасың, YouTube'дан канча табасың деген ошо биринчи эң биринчи ошосу да. Сразу элечи. Всем интересно, наверное, Всем интересно болот ошол. Конечно. Биринчи таксиден эконом класс иштейсиң. Эконом класс бұрдан. 2020 Kia Rio. Выкуп. Выкуппу да, выкуп. Бир ай калды, бир айдан кийин. Канчага түштү ошондо выкупта? 1,5 миллион. Кайсы жылкы? 20да. 20 Пробег 200 болсо калыптыр, э? Ооба, почти. Кут болсун эми, кут болсун. Молодец, кут болсун. Анан негизи таксиде канча саат иштейсиң негизи? Канча? По-разному. 13 saat, 14 saat, 12 saat. Негизи график кандай? Күндүзү же түндөсү? Пятница, четверг күндүзү. Ой. С понедельника по пятницу күндүзү. Пятница, суббота, воскресенье түнү. Канча табасың? Эр катары эле эми 10 миң болуп калат грязными. 8 миң болуп калат, 9 миң болуп калат. Но 10 миң кылмайынча аракет кылам. Хотя бы 9 болсо анан довольный душой үйгө барып саласың да, брат. Бирок сен по-любому кат иштейсиң, мен билем. Аял кат иштейсиң да. Возможно, брат. Так, эки иштеме өтөн анда. Сенин эки каналың бар дейсизчи. Эки каналың убакыт жетет атабы? Ушу такси алганга. Жетпейт, брат. Жетпейт. Эркин такси деген кыргыз каналы бар, бул описанияда болот. Ани Туп деген орусча ещё канал бар да. Ещё такси кылат. Үчөөнү тең бирге алып атат. Бул өтө кыйын багада болчу. Өтө кыйын багада. Убакыт жетпейт, брат. Убакыт жетпейт вообще. Анан ошол YouTube боюнча эшлеп кетпейсиңби сен? Ошо YouTube'дан кандай доход бар негизи? Негизи кыса болот экен да доход. Братан, өз негизи биздин мекендештер 100 миң, 200 миң просмотр болсо, а сен, допустим, бирөө мени кидать этти, анан ал 40 миң просмотр болсо, сен просмотрдон эле андан көп таба алдың дейт да, бирок ошо 40 миң просмотрга ашып барса $6 же $7 берет да. Монетизация жок вообще азырчы. Монетизация жок, элдин эле билет аны негизи. Сен реклама кылып атпайсың да? Реклама кыласың. Реклама да. Реклама ставкалары канча негизи? Реклама 3 миңден башталат. Элдерге керек болот да, мисалы, может сага эми видео алсын элдер. Таксопарк, если реклама кылсам, от 3000 да, 3 миңден башталат. А если там автосервис, аренда, выкуп болсо 5 миңден башталат. 5 миңден өйдө. Ну смотря ал кайсыл жерде, допустим, ал жака барып автосервис плюс мойка болуп калса, допустим, мындай коллаборациячы, анда уже бир 6-7 миң дейм да. А так жөн мындай чакан эле автосервис болсо, мындай элечи. Анда 5 миң. Мындай жылкында индивидуальный подход братан. Ар кимге. Получается сен анда YouTube'да жакшы иштеп аткансың да? Сен негизи батпаттан үйгө чыгасың го? Батпаттан батпаттан аткансың. Доход канча негизи вообще месяц? За месяц? Вообще общий доход. Такси менен, YouTube менен. Хороший вопрос, брат. Эсептеп көрбөпмүн, бирок мен оюмча мен таксини доход деп эсептейм. Вот YouTube'дан тапкан акчаны бул честно говоря жок элек да вообще. Бирок таксиде плюс-минус 70-80 миң. Анан YouTube'дан может быть, не знаю, может жок 50-40 миң болса керек, возможно. Негизи
эконом класста именно эконом класс иштегим келип атам. Башка комфорт класс. Тажадым, братан. Комфорт плюс, бизнес класс. Жок, экономдан тажадым. Вот так уже, вот так. Нерв болуп бүттүм уже. Нервтер калбады ужачы. Эмне кылайын деп атасың? Комфорт плюско өтөм же бизнеске өтөм. Бирок возможно бизнеске пока өтпөсөм керек, но комфорт плюско желание бар. Экономдан вот так уже. Эмне машина аласың? Не знаю, Camry или Sonata. Капет жакпай калды. Капет неке? Билбейм, жакпай калды, айдап көрдүм. Sonata жакты и Camry жакты. Бирок Camry, конечно, приоритет. Понятно. Түшүнүктүү бар аны. Сага чоң рахмат. От души. Жолунда. Сиздин да каналыңыз өнүгө өсөрсүн. Туугандар, лайк, комментарийди унутпайбыз. Куба такси дегенин. Азыр болсо ошо Болот ТВ деген блогердин, таксоблогердин өзүнөн интервью алалы. Апс, ассаламу алейкум. Кандайсың Болот? Жакшыбы? Өзүңүз? Жакшы. Бул болсо ошо Москвадагы таксоблогер Болот ТВ деген канал бар. Ошондо эме кылат. Кандайсың Болот? Жакшыбы иштеби? Иштең болот абы? Акырын өзүңүз? Бул эмне машина болот экен бул? Optima. Optima экен. 17 жылкы. Комфортпу? Комфорт плюспу? Комфорт. Комфортпу, э? Комфорт плюс кирбей калган ошондо, э? Кирбей калган, 18 кирбей калды. Иштериң алып жатсың, жакшы эле? Акырын иштеп атабыз. Канчадан таап атасың? Комфорттон. Жакшы эле. Негизи график кандай болот сеники? График меники азыр ар кандай. Эртең менен көбүнчө мен 11-12де чыгам. Күндүз иштейсиң негизи, э? Күндүзү. Мурун көп иштебечүм. 7-8 ай, 7-8 саат иштечүм. Мына машина алгандан бери бирок 10 саат, 11 саат иштеп атам. Бүгүн иштедим. 11де чыктым, 10го чейин 9700 башына иштедим. Эконом күчпөйсүң? Жок, вообще. Кеде детский. Машина өзүнүкү? Өзүмкү, выкуп. Выкуп, э? Канчаны төлөйсүң аны? Айына 100дөн ашып калат. 1.600.000ге түштү. 5 начальный. 1.600.000. Ошондо 100дөн ашып калса канча жылга? 1 жылга. 1 жылга, э? Кайсы жылкы дедиң? 17. 17. Экабион. Пробег канча экен алганда? Пробег 350 менен алдым. 350 менен. Бул Болот деген бала өзү ошо Москвада өзүнүн Болот ТВ деген каналы бар. Анан ошо YouTube менен да заниматься этет. Ана өзү ошо такси айдап этет. Ошол мен каналым бергем жазып коебуз. Ошондой канал. Конечно, жазып коебуз да. Азыр чат. Анан эме ошол YouTube боюнча сурайын дедим эле. Ошо YouTube'да канча подписчигиң бар негизи? Подписчик. Канча экен сеники? Дайлы карайын. Канча экен? 6929. 6929. Монетизация барбы? Канча алып атасың? Ал боло элек. $7. Общий карап берейин, э? Общий. Так, мен деле жакшы түшүнө бербейм. $7 болуптур дейм ба? Ошол болуптур. Негизи ошо Москвада эме кылып атпайсыңбы? Реклама кылып атпайсыңбы? Ошол боюнча бир кыскача сурап кетейин да, элдерге да керек болот да, мисалы, может реклама түшүп калабы. Ошо мисалы таксопарктарды негизи эле вообще реклама канча турат сенде? Таксопаркты эми видеосуна караш жараша да, мисалы бир алганда 30, 40, 50 видеодон алабыз. Таксопарктыкын айтпай эле коеюн, беркиндей рекламаларды айтайын. Канча мисалы? Автосервистерби? Автосервистерби? Чайхана, майхана жагында майда чүйдө болуп калса, ошолор канча окуат? Просто элдерге да керек болот дейм да, может сага жазып калышабы. Кыйын блогер жигар депчи. Немеден 10го чейин. 10го чейинби? 7-8. Ошо сүйлөшкөнгө жараша 5000. Так 7-8. 7-8. Ошол рекламалар керек болсо ушул Болот ТВ деп жазсаңар эле, могу азыр эмеде чыкпадыбы астыдачы. Описаниеда ошону жазып коесуңар. Анан негизи Болот айына вообще доход канча сеники? Общий такси менен кошкондо примерно YouTube'ду кошкондо примерно канча чыгып атат? Эсептеп көргөн эмес экен. Мен таксиде негизи мындан мурун эконом бар болчу, өзүмкү Солярис. Кеч жакында сатып бердим 2015 1.6 объемда. Заработокто Яндекстен караганда 150ге жетпейтин эле да. Машина өзүмүнкү, аренда бербейм. Да, бирок YouTube'дан негизи жакшы эле эме түшөбү? Иштегенге жараша да, аракетке жараша да. Мага көп болгон жок да, мен февралдын аягында баштадым. 5 айдан өтүп калды. 0дон баштагам. Молодец, бирок
ошондо жарым жылда 5 айда ошол 6900. 6900. Молодец, жакшы болупсуз. Мен кече жакында эле эми акча таба баштадым. 100 доллар жакшы чыгат бирок сеники. Молодец, ошо улантып бер анда. Всё. Ага жол ишин ар жол. Давай анда жолгобуз.